Улуу Залкардын машинасы кандай экен? Ак жолтой машина болсун. Ооба. Ошону пока тартып кое бересиздер. Аны чыгарган жагын президенттик аппарат айтат. Алтынбек. Алтынбек. Otururlar, tartı olmaz. Götür kaldı. Так, гel, так, где она? Машинанын таржымалы мындан канча жыл мурун ушу Кочкордогу Жуманасыр деген аксакалыбыз бар. Ошол аксакалга райком болуп жүргөндө илгери колуна тийген экен. Ал киши өзүнүн атасын оформление кылып, ошо боюнча гаражда 42 жыл катылып жаткан жеринен биздин Азиз деген дагы бир жакшы мамилешес байкебиз бар. Ошо аркылуу чыгып, машинаны көрүп эле, ошондон кийин мен ошо машинаны өзүмө бир Турдак муниципалитет машинасы дегенде өзүмө бир ырымдап, ушул кишинин машинасы bir жакшы bir жазатып мамлекеттен келди айдайынчы деп туруп алгам да. Канча жыл болду ушу колго тийгенине? 3-4 жыл болду. Анан көрөрмандарга айтасыңарбы, сыр болбосо? Канча каражатка сатып алдыңар? Калыбына келтиргенге канча каражат кетти? Эми ачык айтканда ошол калыбына келтирген боюнча көп киши суроо берет. А бул нерсени мен машинаны 2 жыл жазаттым. 2 жыл бүт деталларын карап, ошо көп кээ бир тетиктерин Москвадан заказ берип алдырдык. Эми ачык айтканда бул эми биз ажабызга белек кылып бергенден кийин, ажабыз кайра элине Кыргыз тарых музейине коюп аткандан кийин мынча кетти, мындай болду деп айткандан ушу сыр боюнча эле калган жакшы. Бул жерге деле жөн мындай арзан каражат кеткен жок. Мактанбай эле коюу. Мактанбай эле кол. Өзүнүн баягы жакшы кылып, өзүнүн ордуна келтирип жазадык. Анан мына акыркы учурда президент болгондон бери президентке жакындоонун амалы, кызматка баруунун амалы көп болуп атпайбы ар кандай торлордо? Анан силердин дагы ушул Усубалиевдин машинасын тапшырганы ушу Жапаровго жакын болуп, балким кызмат үмүт өтүп атат деген суроолор да туудурушу мүмкүн. Ушул суроону ачык. Ушул суроону абдан жакшы бердиңиз. Анткени көбү ушинтип ойлойт да. Бизде эмнеге ушул бизде баягы ойлойт берип, анан кызмат же бир какой-то бир жерге барган атат, же жумушун бүтүргөн атат деп да. Бул кишиге мен өзүбүзгө ажообузга барганда ачык эле айткам. Өзү киши дагы андайды жаман көрөт экенчине. Мен чогуу отуруп сүйлөшүп атканда айткам. Урматтуу президент, ушундай Кудай буйрса эртең болосуз. Болгондон кийин мен сизге бул машинаны кызмат сурап келген жокмун. Же бир жардам сурап келген жокмун. Сиз ушул 25 жыл башкарган Турдак атабыздын машинасын сиз татыктуу кылып алып, эртеңки күнү мамлекетти жакшы башкарып бериңиз. Мамлекетти башкара алсаңыз, мен да тура эмес кишиге бериптирмин деп ичим ооруп калбасын деп бул ошол жердеги айтылган сөз. Бердик, ошо боюнча мен эч кандай жумуш сурап же бир жерге отурам деп. Ал негизи мен жумушка барган өзүм үчүн деле туура эмес болуп калат, ачык айтканда. Эртеңки күнү бардык азы маалымат социалдык жакка бүт тарап кетти. Бартың айтышы мүмкүн, тиги жигит барып президентибизге барып машинаны берип, тартуу кылып берип, анан ушундай бир кызматка келди депчи. Мен мындан кийин азыр бул конечно биз ажообуз президент болгондон кийин ачык айтыш керек,
ага биз жаман сөздөн жаман көздөн арыраак кылышыбыз керек да. Ал биз анткени мен муну айтканым, эртеңки күнү мен деле ушул канча жылга чейин мамлекеттик кызматка, депутатка да чыгам деп аткан, депутатка дагы толук кандуу же баргандан ачык айтканда баш тарттым. Анткени өзүмдүн кызмат иштерибиз бар. Ошо кызмат менен эле иш кылып атамекенди өнүштүрүп андан көрө өнүктүрөлү деген ойдомун да. Ушуну тактап сурап атышмын. Өткөн шайлоодо силер катыштыңар да. Бул шайлоодо катышпайм деп атасың. Көңүл калдыбы? Көңүл калган жок. Эми бул биздин жогорку кеңешке барганда көбүрө өзүнүн бизнесин коргош үчүн барат. Ар кандай чоң саясаттар бар экен, эми биз жашпыз. Мен барган себеби ошол биздин Нарын областындагы көп көйгөйлөр бар абдан. 40 градус, 45 градуска чейин суук болот. Бул көйгөйдү эч ким чече албайт, ачык айтканда. Свет кымбат. Ушунун баардык көп нерсенин баарын бир киши, мисалы мен өзүм депутатмын, айылда депутатмын азыр. Ушундай проблеманы муну чечиш үчүн деген чоң деңгээлге чыгыш керек. Мурда бийликте билесиңер, ким каяктан депутат болуп көп болуп келсе, өзүлөрүнүн маселесин чечет, аяктыгы жакшы, эртеңки күнү барып кайра добуш алыш керек. Биздики ошол элдин көйгөйүн чечип жүртүп, ак үй менен ошо байланыштырып, жана бюджеттен бөлүп мектеп, садик баарын салганга деген чын жүрөкмен чыккам да, элге кызмат кыл депчи. Анан баары Кулайдын буйругу экен. Ушул маселени эрте айтып алган жоксуңбу? Заман өзгөрөт, мезгил алмашат, система алмашат. Балким бүгүн мына депутаттык шайлоого катышпайм деп бүгүн айтып атасың. 1 жылдан кийин, 6 айдан кийин, 2 жылдан кийин катышыш керек болуп. Бул абдан чоң суроо экен. Мен чыныгы толук кандуу ойлонуп турда таптак айтылам. Мен Кудайым буйрса элимдин керегине инвестор өзүнчө мындай мамлекеттик чоң ишканаларды ачам деген ойдомун. Анткени мен мына бүгүнкү күндө дагы бир жолу тактап айтайын, ушул машинаны ажообузга бергенден кийин ал киши музейге койгондон кийин мен эртеңки күнү мен да өзүмдүн эркектик намысым болуш керек. Эртеңки күнү бой киши айтат, сиз дагы мына журналист көтөрүп чыгасыз мына депчи. Мен андай 200 эмесмин, толук кандуу айта алам. Бир эле жүзүм Бир эле жүзүм бар, ошо бир эле жүзүм менен кызмат кылып өтөм.